байланышка киргендер байланышка киргендер чатка ссылка коюп койдук, ошол жактан регистрациядан өтө берсеңиздер болот. Биздики основной часть башталганча. Меники угулуп атабы Жылдыз? Ооба, угулуп атат Сапар. Меникичи? Менин үнүм жакшы эле угулуп атабы? Ага, угулуп атат. Ага, рахмат, рахмат. Урматтуу катышуучулар, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Менин коллегам Сапар айткандай эле, азыр регистрациядан каттоодон өтүп коюңуздар. Чатка шилтемени салды. Сураныч ошол жерден толтуруп өтүп коюңуздарчы, сураныч, рахмат. Урматтуу катышуучулар, азыр формс деген бул шилтемени жөнөттү. Сураныч, ушул шилтеме менен толтуруп коюңуздар. Рахмат. Шилтеме менен киргенге кыйынчылык болгон жокпу эч кимде? Эгерде кыйынчылык болуп, ачылбай, телефондон кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп аткан болсо, ушул чатка эле өзүңүздүн аты жөнүңүздү, кайсыл жерден чыгып атасыздар, кайсыл ишканадан, кайсыл айыл өкмөт, ээлеген органыбыз, ошолор боюнча телефон номериңизди чатка эле толук бир эле сообщение менен жазып жөнөтүп койсоңуздар да болот. Мен азыр кирип көрдүм, жакшы эле иштейт экен. Ооба, иштеди.
Урматтуу катышуучулар, бизде дагы бир 5-10 мүнөтүбүз бар каттоого. Анан калган биздин катышуучулар азыр бири-биринен кошулуп атат. Кичине күтүп туралы, каттоодон өтүп туралы. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, дайыр жолу саламатсыздарбы? Жаңы келгендер, рахмат, каттоодон өтүп атасыздар. Эгерде менин коллегам Сапарбек мырза айткандай эле шилтеме боюнча шилтеме менен кире албай калсаңыздар, Forms Google'дын баягы шилтемеси менен, сиз чатка деле өзүңүздүн аты жөнүңүздү, кайсы айыл өкмөттөн, кайсы шаардан калтырып койсоңуздар болот. Анан сураныч, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, өзүңүздүн телефон номериңизди деле калтырып койсоңуздар болот. Бул жакта Ыкбалай Кызыл Кыядан, анан Токтогулдан Турсунбек мырза калтырыптыр. Чоң рахмат. И калгандарыңыздар балким баягы Zoom шилтемесинен деле калтырып атасыздар. Рахмат. Бир дагы бир 5-7 мүнөтүбүз бар, көп кишибиз кичине кечигип атат. Кечиксе дагы биз 15-те баштай беребиз, рахмат. Урматтуу кесиптештер, бизге келип түшкөн катталуулар боюнча эки эле киши каттоодон өттү. Эки киши бул жактан чаттан жазды. Калгандар да каттоодон өтүп койсоңуздар, сураныч. Сиздер менен эффективдүү иш алып барыш үчүн сиздердин аты жөнүңүздөр, иштеген иш ордуңуздар, ээлеген ордуңуздар баардыгы бизге маалымат катары керектелет.
Урматтуу катышуучулар, дайыр жол саламатсыздарбы жаңы кошулгандарга? 2 мүнөттөн кийин баштайбыз. Сураныч. Кимдер балким баягы каттоодон өтө элек болсо, сураныч каттоодон өтүп коюңуздар. Бул жакта менин коллегам, кесиптешим Сапарбек мырза чатка шилтемени жөнөттү. Ушул шилтеме менен эгерде баягы кыйынчылыктар пайда боло турган болсо, анда чатка эле жазып койсоңуздар болот. Так, урматтуу катышуучулар, анда баштай берели. Сапарбек мырза, баштай берели, Ооба, баштай берели. Мгм. Так, урматтуу катышуучулар, кичине катышуучуларыбыз азыраак болуп атат, бирок ошого дагы сиздер бизге ушу биздин зумубузга кошулуп атканыңыздарга чоң рахмат. Баягы убактыңарды бөлүшүп, кичине болсо да баягы маалымат алып калайын деп атканыңар аябай бир жакшы да, рахмат сиздерге. Анан мен деген анда программа менен азыр бөлүшөйүн. Программа жөнүндө айтып кетели. Биз сиздерди негизи баягы 6-га чейин деп койдук программабыз боюнча, бирок 6-га чейин прям аягына чейин балким кармабайбыз деле деп ойлоп атам. Эми баягы суроо жооптордон анан баягы маалыматка канча кызыгуу болот, ошондон го деп ойлоп атам да. Ошо бизден Борбордук Азияда жергиликтүү башкаруу академиясы өткөрүп атат бул иш-чараны. Менин атым Жылдыз Керимова. Буга чейин деле жолугушкан болушубуз керек. Бул жакта ким Ыхвала Айым отурат. Жана башка биздин баягы көп эле тааныштар отурат окшойт. Буга чейин да ар кандай биздин окууларыбызда жолугушуп турбуз. Андан тышкары менин коллегам Сапарбек Оморов. Биздин ошол Борбордук Азия жергиликтүү башкаруу академиясынын окуу процессинин баягы менеджерлери болобуз. Сиздер менен түзмө түз ушул окуу процессине катыштыруу, баягы маалымат берүү менен ушу алектенебиз да. Ошол анан программабыз боюнча бизде баягы окуу курстардын ушул 24-жылга жаңы окуу курстардын багыттары боюнча баягы маалымат берип кетебиз. Баалар боюнча, форматтары боюнча, кандай баягы окууларды, кандай тармактарда маалыматтарды алып кетсеңиздер болот, ошол жөнүндө маалымат берип кетебиз. Анан сураныч тартынбай, кандайдыр бир суроо боло турган болсо, тартынбай сураңыздар, урматтуу катышуучулар. Ушул рахмат. Сапарбек мырза, силерде кошумча жокпу? Жок, азырынча кошумча жок. Анан эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, сразу эле кол көтөрүп ошол жерден сураша береби, э? Ошондой кылалы, э? Рахмат. Мгм. Анда урматтуу катышуучулар, биздин контактыларыбыз менен деле бул презентациябыздын аягында бөлүшөбүз. Ушул 24-жыл ушу жаңы биз баштап атабыз, бирок тилекке каршы көп айыл өкмөттөр атыыр болгондуктан кичине баягы убакыттары тартыш болуп, мындай бир маалымат жетпей калышы да мүмкүн. Кичине анча мынча баягы кызыгуу көбүрөөк болсо деген ойдобуз. Анан ошол себептен ушу вебинарды
өткөрүп атканыбыз ушундай болот. Маркул болсо дагы маалыматты берип калалы. Балким баягы Кыргызстаныбыздын бир четиндеги ушу Кызыл Кыядан деле мисалы баягы кайсы окуулар болду экен деген сыяктуу нерселерди баягы билгиңиз келип атат окшойт дегеним да. Эми келиңиздер мен өзүмдүн презентациямды ачайын. Мен кечирим сурайм, кичине баягы састымаандан кийин күнүм кырылдап калыптыр, бирок ошондо дагы сүйлөй берейин, урматтуу катышуучулар. Эми келиңиздер. Биздин Борбордук Азиядагы жергиликтүү башкаруу академиясы жөнүндө деле силер буга чейин деле угуп калсаңыздар керек. Бул ушу 22-жылы, 23-жылдардын башында биз деген ушу ведомстволук багыт боюнча муниципалдык кызматкерлерди окутуп келатабыз. Квалификацияны жогорулатуу боюнча ошо окуу курстарды уюштуруп келатабыз да. Анан ошол кайсы багытта биз окутуп атканыбыздар жөнүндө айтып кетели да. Эми бул каттоо жөнүндө биз айттык окшойт. Каттоону эгерде балким бирөө азыр кошулуп унутуп кала турган болсо, чатка кирип сураныч ушу форумсту шилтемени басып каттоодон өтүп коюңуздар. Болбосо чатка эле өзүңөрдүн аты жөнүңүздөрдү кайсы эле өкмөттөн, кайсы мэриядан, кайсы шаардан өзүңөрдүн телефон жана контактыңарды таштап койсоңуздар болот да. Негизи мындай бир кыскача биздин академия жөнүндө айтып кете турган болсок, биздин ушул миссиябыз ушу башкаруу органдарына жада калса баягы ар кандай жарандарга жана же болбосо бирикмелерге, муниципалдыкта ишканалардагы окуп келатат, ошолорго актуалдуу жана практикалык билимдерди берүүгө мындай бир аракет кылып атабыз да. Себеби ушул жылдан бери бизде ушу муниципалдык кызматкерлерге, депутаттарга же болбосо негизи эле ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын баягы тармактагы тема боюнча окутуулар ооба өтүп келатат. Бирок мындай бир керектүү депутаттарды окутуу деген сыяктуулар ушул мындай бир керек болду да. Анан ошого биз баягы окутуу көрсөтөлү, консультация берели же болбосо ар кандай билимдерди жайылталы деп ушул биздин академиябыз түзүлгөн да. Негизи академиябыздын түзүлгөнү силер билет болушуңуздар керек. Союз МСУ деген бар. Андан тышкары Өнүктүрүүчү саясат институту деген бар. Ушул эки уюм учредитель болуп ушул академияны түзүшкөн да. Потому что буга чейин көп тажрыйбалар чогулуп келген, ар кандай тармакты иштеп келгенбиз, айыл өкмөттөрдү иштеп келгенбиз. Ошол жерде болгон бүт тажрыйбаларымдан чогултуп анан кийин ушу академияны ачсакпы деген ойдобуз да. Бирок тилекке каршы буга чейин көп окутуулар долбоорлордун алкагында өтүп келген. Бирок ал долбоорлор баары жердин баарында эле боло бербейт. Анан акыркы жылдары мен ушу акча төлөп өзүм окуп алат элем, же болбосо дараметим жогорулатып алат элем, сертификатты алат элем, менин жумушума керек деген нерселер ушу пайда болуп келатат да. Анан ошонун алкагында биз ушу тиги академияны түзүп, ушундай тармакта да иштеп көрөлү деген ушу максат коюп атабыз да. Биз жаңы пайда болгон уюмбуз, бирок ошондо дагы былтыркы жылдын ичинде эле баягы 310 баягы кызматкер, айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери, мэриялардын кызматкерлери окуп чыгышты да. Анын ичинде депутаттары да бар, муниципалдык кызматкерлер бар, жеке ишкерлер бар, муниципалдык уюмдардын ишкерлери бар. Ошол кишилер окуп келди да. Эми баягы биздин Борбордук Азияда жергиликтүү башкаруу академиясы, бизде лицензиябыз бар. То есть эгерде сиздер сертификат ала турган болсоңуздар, бул сертификат лицензиялуу. То есть бул силердин лицензиялуу сертификатыңар менен сиздер баягы кызмат менен жогорулатканга, өскөнгө мындай бир жакшы жардам бере турган нерселердин бири да. Эмне үчүн ушу биздин академия? Себеби бизде ушу алдыңкы именно жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын темасында окута турган билим берүү мекемелеринин бири да. Анан мен айтып кеткендей эле ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын союзу, союз МСУ, Өнүктүрүүчү саясат институту,
Мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө мыкты окутуучулар, практиктер силерге сабак беришет да. Ушул жерде ушу эки уюмда иштеп, анан окууларга катышып, силерге баягы жөн эле окуу эмес, бул жөн эле баягы теорияны берип коюш эмес, бул силерге практика түрүндө кагаздарды кантип жазып иштеп чыгуу, кантип мисалы инвестициялуу боло турган болсо заявкаларды кантип толтуруу, ушул тармактарда бүт силерге үйрөтөбүз да. Анан мен айтып кеткендей эле бул практиканын мисалдарын бай жыйнагы да, бир 10-15 жылдан бери ушул өнүктүрүү саясат институту менен Союз МСУ толтура практиканын баарын чогулткан. Ошонун баарын биз баягы академияга, биздин Бажыбага өткөрүп бердик да. Бажыба дегенибиз ушул Борбордук Азияда жергиликтүү башкаруу академиясы да. Анан ар кандай мындай бир форматтарда өтүп атабыз. Бирок азыркы убакытта бизде оффлайн форматта эле өтүп атабыз. Буга чейин баягы онлайн форматта да өтсөк болобу деген мындай бир маселе көтөрүлүп атты. Бирок азырынча пока оффлайн форматта. Себеби оффлайн форматта баягы окуй турган адам келип түзмө түз мугалим менен сүйлөшүп, ошол жана айтып кеткендей эле ар кандай кагаздарды толтурушуп кеткен, бул дагы көбүрөөк мындай бир маалымат алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзөт экен да. Себеби баягы Zoom аркылуу көп эле окуулардан өтүп атабыз. Мындай бир пикир алмашуу азыраак болуп калат экен да. Бирок мен ойлоп атам, келечекте бул жөнүндө дагы биздин Бажыба ойлонуштуруп атат. Онлайн дагы, оффлайн форматта дагы өткөнгө мындай аракет кылганга мындай бир аракет кылабыз да. Так, эми бул ошо Бажыба бул чоң көлөмдөгү билимге жетүү деп атабыз да. Эми карасаңыздар биздин негизги ушу Бажыба академиябыз Бишкек шаарында отурукташкан. Бизде ушу Шевченко 114 адресинде биздин ушул окуу классыбыз бар. Ушул жерде эле окуу класстарда өтөбүз, мындай ар кандай мүмкүнчүлүктөр менен, тиги компьютер, анан кийин китеп, практикалык китептер. Мына жана айтып кеткендей эле ушул канча бир жылдан бери толтурулуп келген практикалык ушу окуу материалдарынын баары ушу биздин ушу китепканабызда бар да. Эми бул нерселер улам улам алмашып турат. Алмашып турган сайын дагы биз баягы жаңыланып, жаңы маалыматты таркатып келе жатабыз да. Урматтуу катышуучулар, мен жакшы эле угулуп атамбы? Жакшы эле угулуп атам, Жакшы эле ооба. Рахмат. Жақсы угулуп атат. Рахмат. Менде тиги наушник туура эмес тагылып калдыбы деп бир чоту тыч болуп кеткенинен бир сыйра сурап коеюн дедим да. Анан ушундай китепканабыз бар. Бул китепканадан, пожалуйста, эгерде баягы окууга келгендер материалдар керек боло турган болсо, биз анын баарын ушул окуу процессинде окуган адамга бөлүшөбүз, беребиз, презентациясын да беребиз. Ар кандай тиги баягы мыйзамдарды эгерде керек боло турган болсо, ушунун баарын силерге таратабыз да. Бизде мындай бир процедурабыз ушундай да, эгерде бир группа чогула турган болсо, окутуудан кийин ал группада суроо берип, канча бир убакыт суроо берип, кандай бир мыйзамдын чегинде кандай болот деген сыяктуу нерселерди мугалим силерге бир канча бир убакыт, 2 жума болобу, 3 жума болобу, силер менен ушул нерселерди айтып берип, анан коштоп жүрөт да. Анан бизде ар кандай курстар бар. Силерге ушул курстар жөнүндө азыр бул жактан курстарымды айтып кетейин. Кечирип коюңуздар. Азырынча бул планыбыз баягы тез арада даярдаганыбыздан бул кичине орусча болуп калды, бирок мен сиздерге баягы кыргызча айтып бергенге аракет кылайын. Биз баягы былтыркы темаларды, кээ бир темаларды жаңылатып, ушу 24-жылга ушу азыр график түздүк да. Бул график менен эгерде сиздерде микрофон. Ушул графикти азыр эгерде керек боло турган болсо, биз чатка деле салып коебуз бул графикти. Буну менен таанышып, кайсы убактарда өтөт экен деген сыяктуу баягы маселелериңер болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары биздин Сапарбек мырза экөөбүздүн контактларыбыздын баарын беребиз.
суроо боло турган болсо сурай бериңиздер азыр деле, эгерде бир нерсени унутуп калсаңыздар, андан кийин деле сурай берсеңиздер болот. Эми көңүл бурсаңыздар, азыр бизде февраль айы бүтүп, март айына мынакей баягы иш кагаздарын иштөө боюнча, инвестицияларды тартуу боюнча, муниципалдык кызмат же болбосо тиги жергиликтүү кеңешти окутуу, а, тиги акы төлөө муниципалдык кызматта, сатып алууларды, анан именно муниципалдык ишканалардагы сатып алууларды уюштуруу деген бир жаңы курсубуз пайда болду. Бул курсубузду дагы ушул күндөргө койдук да. Анан бул жакта баягы ответственный деп койдук. Эми биз пока ичара Сапарбек мырза менен бөлүшүп алдык. Бирок ошондо деле, эгерде биздин экөөбүзгө жазсаңыздар деле, биз силердин заявкаларды ала беребиз да. Анан мынакей жылдыз сапар деп атабыз. Андан тышкары бул окууларыбыз акы төлөбөй, ар бир окуунун мынакей тушунда акчалары турат. То есть бул бир адамга ушу бир окуу процессине төлөнө турган акча каражат да. Анан бул акча каражат баягы эмнеге кетет дегенде, бул акча каражат мугалимге кетет. Ушу силерди бир 15 болобу, 20 киши болобу, ушулорду окутканга кетет. Андан тышкары биздин арендабызга кетет. Потому что силерде ар кандай баягы суроо болушу мүмкүн. Андан тышкарыга силерге баягы распечатка материалдарга кетет. Тиги даярдоого, тиги бүт кагаздарыңарды даярдоого ушу кете турган ушул акча каражаттар да. Анан көбүнчөсү бизде баягы 99% бизде жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынан окуп атат. Бул окууларды мен ойлоп атам 24 жылга силердин бюджеттериңер бекилдүү болуш керек. Ал бюджеттин ичинде баягы окуу тармагына кызматкерлерди окутканга силердин балким баягы негизи мыйзам менен 1% кем эмес ушу окууга деген суммалар, акча каражаттар коюлат да. Сиздер бухгалтериядан ушул акча каражаттарды сураштырып көрсөңүздөр болот. Потому что бул жергиликтүү өз алынча башкаруу органы бир жылга окуу процессин боюнча план закупка кылат, ошого акча каражат коюштурат да. Бирок сиздер муну билип сурап көргүлө да. Балким силер жергиликтүү өз алынча башкаруу органы тарабынан эмес, өзүңүздөр деле төлөп укушуңуздар мүмкүн. Мисалы, инвестиция боюнча бизде аябай көптөгөн баягы жеке ишкерлер ушул инвестиция тарапты көп сурашат да. Же болбосо мага көчөгөн эле бир айым сурады. Именно инвестиция боюнча мен өзүм үйдө отуруп ушул инвестиция тартат элем, өзүм малым бар, тоокканам бар, ошого каяка жазсам болот, инвестицияны кантип тартсам болот, заявканы кандай жазсам болот деген сыяктуу окуулар пайда болушу мүмкүн да. Так, эмки ушул мынакей 4-5 март, бул деген март айына биз деген түз ар кандай түстөрү менен боеп койдук. Ушу март айындагы окуу, бул график менен азырынча койдук. Ушул график боюнча биздер группаларды топтойбуз, фамилия атыңарды жазабыз. Чакыруу кат керек боло турган болсо, чакыруу каттарды жөнөтүп, кадимкидей официалдуу түрдө каттарды жөнөтөбүз да. Анан сиздер келип окуп кеткенден кийин өзүбүздүн тестибиз бар. То есть жөн эле баягы жазылып калыштан эмес, биздин баягы максатыбыз ушул билимди алып калсын деген максатта кылып атабыз да. Анан Зухра айым, кол көтөрүп атасыздарбы? Зухра айым, кол көтөрүптүсүз? Жөн эле басылып кетти окшойт. Ким, менби? Жок, Жок. хорошо, хорошо. Кечирим сурайм. Так, баягы кол көтөргөндөн балким суроо пайда болуп калды го деп атпаймынбы? Эми карасаңыздар, биздин ушу апрель айындагы биздин окуу курстарыбыз, бул баягы көңүл бурсаңыздар,
биз бир убакыттан кийин эле баягы инвестиция, мисалы февралда борот болгон болсо апрелге коебуз, там закупка боюнча баягы улам улам биринин артынан. Эгерде заявкалар түшсө, биз өткөрөбүз. Бирок биз баягы кичине бир ортосунда аралыктарды коюп, ушундай баягы окуу курстарды койгон себебибиз ошон үчүн да. Эми бул жакта баягы программа повышения квалификации деп атат. То есть бул жакта биздики сатып алуу боюнча бул курсубуз 3 күндүк. Андан тышкары бул жакта баягы 5 күндүк программабыз. То есть бул программанын ичинде бул баягы жайыттарды башкаруу, андан тышкары баягы КФСБ баягы жерлерди башкаруу боюнча эки баягы курсту бир программа кылып туруп бириктиргенбиз. Бул дагы баягы 15-нен 19 апрелге чейин коюлган. Мен ойлоп атам, бул курстарга баягы аябай эле кызыктар болушуңуздар керек. Себеби бул баягы жер маселеси, жайыт маселеси боюнча көп эле маселелер туулат болуш керек э. Андан тышкары бул жакта 23-25 апрелге обновляется деген себебибиз азыркы убакытта социалдык экономикалык өнүгүү программа жаңы методика азыр жаңы бекилген атат. Буга чейин программанын тиги иштөө боюнча ушу курсубузду иштеп чыгуу боюнча койгон эмес себебибиз ушу апрелге коюп атканыбыз, биз азыр баягы методиканы күтүп атабыз. Сиздерге баягы эски методиканы окутпастан ушу жаңы методика келсин, ушу жаңы методика менен окуталы дегенге ушу пока 23-нө 25-ине койдук. Эгерде ошол убакытка чейин бекилип калса тиги экономика министрликтен, анда ушул убакытта өткөрө беребиз да. Бекилбей калса кичине жылып калышы мүмкүн. Анын мындай бир эч нерсеси жок да. Анан бул жакта карасаңыздар баягы жергиликтүү бюджет боюнча өзүнчө тоже программа да бар, өзүнчө курс дагы бар. Бул жакта программада финансово-экономический основу деп атабыз. Бул жакта баягы акы төлөө, муниципалдык кызматта акы төлөө, андан тышкары именно баягы бук учет болуп атат да. Бул учет основных средств товарно материальных запасов дегенбиз. Бул курстарды еще дагы көңүл бурсаңыздар, биз жөндөн жөн эле бул курстар пайда болуп калган жок. Бул силердин азыркы убакыттагы как раз АТРге дагы абдан керектүү курстар болуп атат. Себеби силерде баягы ичинде кадр маселеси, оплата труда, андан тышкары бул именно бук учетто жаңы система кирди, билесиздер, бухгалтерлер билет болуш керек. То есть 1С бухгалтерия эмес, жаңы система, кыргыз системасы азыр кирди болуш керек, потому что жаңы жылдан кийин кирет деп аткан. То есть ошо системага как раз ушу жаңы система боюнча как раз окууларды киргизип атабыз да. Муниципалдык кызмат, иш кагаздары менен иштөө, баягы акы төлөө деген сыяктууларды мынакей бул жакта майдан, анан июньдарга койдук. То есть ортолорунда баягы майрамдарды биз мындай бир койгон жокпуз. Иш күндөрүнө эле коюп келатабыз да. Хорошо? Биякта дагы программабыз бар, закупка, анан кеңештерди окутуу деген сыяктуулар да. То есть бияк жакта баягы кеңештер ошого чейин дагы улам эле кеңештердин маселелери көтөрүлө берет экен да. Азыр дагы АТРдин себебинен кеңештердин көп маселелери пайда болду да. Кандай болот, биздин функцияларыбыз кандай болот деген сыяктуу. Бул кыска булар жөнүндө мен силерге дагы бир жолу айтып кетейин. Мына карасаңыздар, бул формирование исполнения местный бюджет, бул жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу деп атабыз. Бул жакта бул курста карасаңыздар, именно ушул тиги бюджеттик аралык баягы практиканы жөнгө келтирүү, межбюджетные отношения, инструменты деп атабыз. То есть кандай инструменттер менен ушу биз бюджет араларында мындай бир иштөө болушу мүмкүн. Бюджетти именно баягы расход, анан доходу барда кирешеси, анан чыгарышасы боюнча баягы полномочия деп атат, казначейство кандай иштейт, исполнение бул аткаруу, жергиликтүү бюджеттин аткаруусу боюнча. И участие граждан в формировании исполнения местного бюджета. Бул жакта баягы коомдук угууларды өткөрүү, элдердин ушу бюджеттик процессте кантип катышса болот, коомдук угууларга кандай даярдык кылыш керек. То есть биз баарыбыз билебиз, азыркы бюджеттик кодексте
өзүбүздүн мыйзамдарыбыздын негизинде ар бир айыл өкмөт чыгаша болобу киреше болобу мунун баары ачык айкын болуш керек дагы. Андан тышкары биз баягы коомдук угууларды өткөрүүгө зарыл, то есть биз ошол өткөрүшүбүз керек. То есть ошол боюнча бүт тема аябай кызык тема. Ушул жөнүндө окуп кетсеңиздер болот. Сертификат алып аласыңар буюрса. Андан тышкары бул жакта карасаңыздар привлечение бюджета, не бюджетных средств, то есть бул инвестицияларды тартуу. Мен жана айтып кеткендей эле кандай биздин инвестиция тартууга булактарыбыз бар. Бизде мамлекеттик булактарыбыз бар, андан тышкары жеке булактарыбыз бар да. Может быть, эл аралык булактары бар. То есть ар кандай государственный источник инвестиций дегенибиз, мисалы стимгрантка кантип жазсак болот да. Же болбосо тиги республиканский фонд развития, же болбосо тиги районный, областной фонд развитияларга мисалы заявкалардын түрлөрүн ушул жерден көрсөңүздөр болот. То есть кандай булактар бар, ошолордун баарын сиздерге көрсөтөбүз. Анан опыт слушателей в привлечении инвестиций. То есть бул жакта именно ошол инвестицияны кантип тартып келди деген ошо тажрыйбалар менен бул моундай темадан тартып келиптир, бул мынтип тартып келиптир деген нерселерди силерге айтып беребиз. Анан бул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарын ушу ресурсту тартканга ролу кандай? Кантип тартса болот? Кандай жолу менен тартса болот? Ушул жөнүндө кызматкерлердин, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин ролу. Андан тышкары бул жакта баягы практикалык иш, ушул именно ресурстарды, булактарды, баягы ар кандай программалар болобу, эмнелер болобу, ошолорго баягы жазып даярдоо боюнча сиздерге ушул курс үйрөтөт да. Эми баягы силерге баягы маанилүү мындай кызыктуу темаларды просто мындай бөлүп койдук, бирок графиктен дагы көрсөңүздөр болот. Так, сатып алуулар боюнча, бизде сатып алуулар боюнча билебиз, бүт баарыбыз биздин каржы министрлиги окутат. Бул биздин сатып алуу, бул баягы дараметти жогорулатуу максатында. Потому что мен илгери мен деле окугам каржы министрликте, учебный центринде. Бирок сертификатым бар, бирок теманы унутуп калгам да. Ошон үчүн мисалы мага окшоштор сатып алуунун баягы жаңы мыйзамдар да өзгөрүлүп атпайбы күндөн күнгө. Улам бирдеме пайда болуп атат, ошолорду билип калайын, методдору кандай эле деген сыяктуу баягы ой пикир пайда болушу мүмкүн. То есть ушул жерде бүт болгон сатып алуу боюнча баягы жаңы маалымат тапсаңыздар болот. Бул сертификат тоже аласыңар буга, бирок ал сертификат силердин кызмат боюнча жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет да. Тендер өткөргөнгө, конкурс өткөргөнгө эмес бул. Бул конкурс өткөргөнгө бизди только Минфин алектенет да, туурабы? Бирок ошондо дагы бул жаңы теманы билип алууга силер көп жакшы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эми караңыздар, бул жакта оплата труда на государственной муниципальной службе деген жакшы сонун тема жаңы эле пайда болду. Былтыр бул тема болгон эмес. Эмне себептен бул пайда болду? Себеби биз билебиз, акыркы күнү ар бир айыл өкмөттөрдө, ар бир жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында муниципалдык тиги кызматтар, тиги баягы муниципалдык кызматтар бар, кызматчылар бар. Анан ушу АТРды, ушу оплата труда как раз кызматтарды төлөөдө ар кандай өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн азырчы. АТРде болуп атат, сиздер тиги Нарын областында, Түп районунда. Анан именно карасаңыздар, расчет пособий, начисление отпускных, отпусктарга чыккандар, командировочный расходторду кантип эсептейт, пособие, заработной платы, механизм исчисления мынакей муниципальной службы, заработной платы дегендердин баары тең азыр баягы жаңы кызматкерлер пайда болуп келатат дагы. Ушул тема дагы аябай мындай бир кызматкерлерге, бухгалтерлерге мындай бир кызыктуу болот да. Эми дагы бир нерсе, мен муниципалдык кызмат, мен мону, кстати, мен кичине чаташтырып атырмын, бул оплата труда бар болчу. Муниципалдык кызмат курсубуз мурунтан бери бар. Эми бул муниципалдык кызматка көбүнчөсү баягы жоопту катчылар, руководитель аппараттар көбүнчөсү келет. Бирок бул курска любой баягы жергиликтүү өз алынча башкаруу органынын сотрудниги келип окуса болот. Себеби жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ишин жөнгө салуусун үйрөнсө болот.
кызмат ордун ээлөө квалификациялык талаптар, бул деген баягы руководитель аппарата менен как раз тиги жооптуу катчылардыкы да. Муниципалдык кызматтын кирүү жана кызматтык токтотуу тартиби, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын этика кодекси да, кадрлардын резерви, кызмат орундарынын реестр, класстык чиндер, аттестация маселелери жана ротация. Вот как раз азыр мындай аябай мындай бир заманбап тема. Бул дагы АТРге баягы карап турган болсок, то есть бунун баары дагы көп нерселер алмашып атат. Ушул теманы үйрөнүп алсаңыздар, өзүңүздөргө аябай керектүү, туурабы? Так, анан Жыл сайын кечиресиз бир мүнөт. Чатка жазып атышат эме баалары көрүнбөй атат деп. Баалары жөнүндө азыр мен сиздерге бул темаларды бир-бирден айтып берип атабыз. Мен өзүнчө графикти азыр коем, көрсөтөбүз, урматтуу катышуучулар. Макулсуздарбы? Рахмат, слушайм. Так, анан бук учет. Именно учет основных средств товарно-материальных запасов. Эми карасаңыздар, бул жакта дагы амортизация, основные средства, инвентаризация, анан классификация основных средств, бунун баарын баягы бухгалтерлер жакшы билишет да. Товарно-материальный запастар, критерии признания деген ушул нерселердин порядок учета, списывание кандай кылыш керек, мунун баарын тең ушул курстан как раз үйрөнүп алсаңыздар болот. Эми жер мыйзамдарын актуалдуу маселелери. Бул курсубуздагы бар. Бул жер мыйзамдарын өзүнчө баягы окуусу бар дагы, бирок мен жана айтып кеткендей, өзүнчө бир программабыз бар. Бул программанын ичинде жайыт жерлер, анан анын ичинде жана ГФСУ жерлер боюнча окусаңыздар болот. Жер мыйзамынын актуалдуу маселелерине тоже бул аябай көп кишилер келди. Буга зам өкмөттөр көп келди. Жирадистер көп келди. Бул дагы баягы жер мунапыс, жер участокунун котору. Бирок бул жер мыйзамдарынын актуалдуу маселелери бул кыскартылган тема. Эгерде сиздер баягы жайыттар боюнча көбүрөөк билем десеңиздер, ГФСУ жерлерди башкаруу боюнча көбүрөөк билем десеңиздер, анда жана программага жазылганыңыз оңго деп ойлоп атам да. Бирок ошондо дагы бул баягы кыска 3 күндүн ичинде, тиги 5 күндүк да. Баягы буякта азыраак маселе болуп калышы мүмкүн, биякта кичине көбүрөөк да. Ошондо дагы мынакей карасаңыздар, жайыттарды пайдалануу акысы, там ижара, пайдалануу бирикмелери, анан бул жер мыйзамынын тегерегиндеги маселелер жөнүндө айтылат. Хорошо? Так, эми депутаттардын окуусун карасаңыздар, бул жакта основные организационные правовые вопросы местного кеңеш. Жергиликтүү кеңештин ушу баягы окутуу маселелери. Бул жакта болгон баягы регламент, кантип пландаштырыш керек, тиги мыйзамдарды ар кандай токтом болобу, тиги ар кандай чечимдерди кандай кабыл алыш керек, эмнени кабыл алса болот, эмнени кабыл албаса болот, компетенциясы жөнүндө бүт болуп нерсе окутулат да. Көп баягы депутаттар жаңы келгенде алмашат да барыбычы, эми тем более бир убакыттан кийин кайра АТР боло турган жерде кайра шайлоо болот деп атпайбы? Ошол депутаттар мисалы ушул окууну окуп алса, аябай мындай бир пайдалуу да. Болгон окуунун баары ушул баягы депутаттардын окуусунан окуп алсаңыздар болот, карасаңыздар. Эми так, дагы бир окуубуз. Жакшы, үстү жагы жакшы көрүнбөй калып атат, ошон үчүн эмне тема экен? Так. Секунд. Кечирип коюңуздар. Так, ведение делопроизводства в органах МСУ. Секирип кеткен жокмунбу? Ведение делопроизводства в органах МСУ, нормативно-методическая база деп. Бул жаңы келген кызматкерлер үчүн делопроизводствону баягы жаңы үйрөнөт элем, баягы кагаз иштерин кандай иштеп чыгыш керек, мен ошол аябай кызыктар болуп атам. Мен жаңы келдим элем дегендерге бар. Жада калса жаңы келбеген, мисалы жаңы баягы башка сферадан ал өкмөткө келдирген документатторду именно иштөө боюнча
Карасаңыздар, бул жакта порядок обработки входящих, исходящих внутренних документов. Бул баягы жеңил көрүнгөнү менен мунун өзүнүн да тартиби бар да, туурабы? Электронный документ оборот. Азыр бүт документтердин баары электронныйга өткөн, Анан кийин элдер менен кандай баягы кат алуу, кат менен жооп берүү, архивди кандай жүргүзүү, делопроизводство именно кайсы нормативный методический базада ошолордун баарын тең ушул делопроизводстводан мисалы жаңы силердин кызматкерлериңерди окууга жөнөтсөңүздөр болот. Анан мен жана жаңы пайда болгон деген нерсени мынакей айтайын дедим эле. Мынакей организация закупок в муниципальных предприятиях деген мынакей жаңы окуу пайда болду. Эмне себептен силерге көрүнүп атат, мынакей 28-29 мартта пока койдук. Бирок пока бул окуу материалдары жаңы иштеп чыгып аткан себебинен биз бул кайсыга канча сом болгонун пока эсептеп атабыз да. Бирок мен ойлоп атам, бул сумманын баягы арасында эле окшош эле болуш керек. И бул 2 күндүк ушундай окуу. Организация закупок муниципальных предприятий. Мен жана башында чаташып айтып албадым, муниципалдык предприятиялар, ишканаларды азыр ар бир кошулган айыл өкмөттөрүңөрдө өзүңөрдүн муниципалдык ишканаларыңарды түзгүлө деп атат, Ошол ишканаларыңарды түзгүлө, иштеткиле деген ушундай сөз болуп атат. Ошон үчүн ушул как раз бул окууну киргизкенбиз ошол себептен да. Организация закупок. То есть муниципалдык ишкана көчөгөн эле менден бир шаардык мэрияда сурап эле, биз муниципалдык ишкана кантип закупка кылсак болот? Конкурска тиги мэриянын тиги койгон конкурсуна катышсак болобу же болбойбу? Эмнени сатып алсак болот деген муниципалдык ишканалардын проблемасы абдан көп, чоң. То есть ушул жакта баягы закупка сатып алууну кандай кылса болот деген ушундай окууларды коюп атабыз. Бирок алдыда биз пока бул деген баягы 1-2 кварталга коюп атабыз да бул окуунучу. И алдыда башка бир темалар дагы болот деп атабыз. Эми мисалы көрөк эле баягы социалдык экономикалык өнүгүү программаны иштеп чыгуудан тышкары дагы баягы кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу балким пайда болушу мүмкүн. Биз башына койгонбуз. Бирок баягы кызмат көрсөтүүдө кичине анча тиги баягы айыл өкмөттөрдө, мэрияларды ушу проблемаларды изучать этип, азыр жаңы курстарды тоже түзөбүз да. Анан дагы бир нерсе, мынакей жана баалары, анан даталары деп сурадыңыздар. Бул графикти азыр эле биз силердин зумга салып койсок болот. Да, Сапарбек мырза? Бул жака чатка суроо келди. Да. Бир эле учурда даталар жакын болсо 2 курска катышсак болобу деген суроо берип атышат. Ошого да жооп берип койсоңуз. Ооба, болот, урматтуу катышуучу. Конечно, болот. Мындай да, кээде биздин көп айыл өкмөттөрдөн андай болгон да. Мен ушу инвестицияны окуйт элем, андан кийин муниципалдык кызматты окуйт элем дегендер да бар. Же болбосо оплата труда, мисалы кызмат тиги оплата труданы окуйт элем, андан кийин закупканы окуйт элем деп. То есть бухгалтерлердин окуусу подряд болуп калса окусаңыздар болот. Андан дагы тышкары, эгерде сиздер айыл өкмөттү менин аппаратымды окутуп бергиле деген маселе пайда боло турган болсо, биз окутканга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Мисалы биздин бул окуулар только Бишкек шаарында эмес, Көлдө, Ысык Көлдө өттү, Ошто өттү. Мисалы Новопокровка айыл өкмөтү аппаратыбызды окутуп бергиле де, депутаттары менен кошо мен да окуйм деп бүт бир 25 кишини окуттук да. Андай да мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ошондой боло турган болсо, сиздер заявка берсеңиздер болот. Хорошо? Анан так, даталарды өзүңүздөргө жазып аласыздар. Хорошо? Биз болсо чатка деле муну жөнөтөбүз. Болбосо биздин телефондорубузга жазып койсоңуздар, ушул графикти жөнөтүп койсок болот. Мен жана айтып кеткендей эле форматтарыбыз онлайн, офлайн болушу мүмкүн. Офлайн менен онлайн деген эмес, баягы офлайн.
То есть түзмө-түз бетме-бет отуруп алып окутуп дагы андан тышкары телефон аркылуу, онлайн аркылуу консультация бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Хорошо? Так, Баткен облусунда окуу болобу? Эгерде Силиктүү шаарынан сурап атат. Эгерде сиздер Баткен облусунда окутуп бергиңиздер десеңиздер, биз ошол жака барып окуйбуз. Бирок бир нерсе бар. Биздин баягы мугалим, шаарда турган мугалимибиз биздин офиске келип туруп окуу өткөрүп атпайбы? Потому что Баткенге баргандын кичине каражаты, суммасы көбөйүп кетиши мүмкүн да. Анча-мынчачы, потому что ал баягы барыш керек, ошол жерде жашаш керек, тамактаныш керек болуп калат. Анан муну болсо баягы индивидуалдуу түрдө сүйлөшүп алабыз. Хорошо? А так любой жерге. Так, саламатсыздарбы урматтуу уюштуруучулар. Бул деме экен, Кеңештин деди Бостонова Гүлнара. Каттуу экен. Так, жерлерге барып окутсак болот, ооба. Эми караңыздар, бул жакта биздин контактыларды атайын жазып койдук сиздерге. Мынакей менин атым Жылдыз Керимова, менин коллегамдын контактысы Сапарбек Оморов. Же мага, же Сапарбек мырзага, эгерде бул экөө тең WhatsApp номерлер жазсаңыздар, биз сиздерге бул график болобу, кандайдыр бир маалымат болобу, биз айтып бергенге даярбыз. Сиздер тартынбай жаза бериңиздер. Мен мында кылып окусам болобу, же болбосо 3-тө окусам болобу деген сыяктууларды бере бергиле, тартынбагыла, макулбу? Биз атайын ушул окуу процесси боюнча ушу 2 менеджербиз сиздер менен иштегенге ушу даяр болуп турабыз. Макулбу? Так, дагы суроо барбы, урматтуу катышуучулар? Биздин баягы дарегибиздин. Çok kusura versen. Да, айтыңыз. Суроо жокпу? Uluvatov, Ооба, угулуп атат. Manas rayonundan Ооба. Nail Kıvançbek. Мгм. Men surayın degenim, kana zaявка bергенде минимальный kança kişiden başlap okutasiz? Минимальный бир кишиден баштайсыңар? Yok, в смысле, siz группа набирать etesizler. Минималдуу бизде группанын саны деп атасызбы? Ооба. Группанын саны 20, 25, 30га чейин окутканбыз. Рахмат. Мгм. Экинчи суроом. Bizde hazır ATR жүрүп атпайбы баарыңыз билесиздер да. Мгм. Азыр мен жана башынан көрбөй калдым, кечирип коюңуз. Аха. Кайсы мөөнөттөн башталат жана графиктер? Азыр көрсөтөм. Ошону кечире кирип калдым да, кечирип коюңуз. Эчтеке болбойт. Мына карасаңыздар, негизи бул февралдагы эми азыр 27-29уна жетишибиз мүмкүн. Ооба, 19у карасаңыздар, 19у 21-inde бизде сатып алуу бар. Карасаңыздар, мынакей. Формирование исполнения местных бюджетов, мынакей, ушул 19-нан баштап карай берсеңиздер болот. Бүгүн канчасы? 13 экен. Ооба, бир жума бар. Ага чейин, пожалуйста, сиздер эгерде сатып алуу боюнча же болбосо тиги бюджет процесси боюнча окуйм десеңиздер, анан калгандарын дагы ушул графиктен көрүп алсаңыздар бүт. Бул деген мындай бир биз графиктин датасын коюп койдук. Бирок эгерде мен ушул дело производство боюнча бизде бир мондай бир 15 кишибиз бар, мартта эмес, апрелде окутуп бергиле же болбосо февралда окутуп бергиле десеңиз деле биз окутуп беребиз. Эгерде группа толсо да. Анан биз эмне үчүн бул графикти коюп аткан себебибиз, группа толуп, элдер толуш үчүн да. Эгерде киши 1-2 болуп калса анда кымбат чыгып кетет да. Ошон үчүн 15-20 киши минимум деп атканыбыз ошол себептен да. Хорошо? Дагы суроо барбы? Түшүндүм. Рахмат. Сааты канча саат? Эртең мененки 9-дан баштап саат 6-га чейин. Подряд. Мисалы, мынакей 20-сы, 21-и, 22-си, 24-тү бул программа. 15-и, 16-сы, 17-си подряд кетет 3 күн. Эгерде бир катышуучу жазылып алып туруп келбей койсо, андагы сертификат албай калат. И акчасы да күйүп кетет. Алуу, саламатсыздарбы, Силиктүү шаары. Рахмат. Бир кишиге 10 миң сомбу же? Бир кишиге 10 миң сом. Ооба. Рахмат. Бул баалар бир кишиге эсептелген баалар жеке.
Дагы суроо барбы, урматтуу катышуучулар? Азыр чатты карап көрөйүн. АТРден кийин башталса жакшы болмок экен. Ооба, АТРден кийин да башталса жакшы болмок экен. Бирок сиздер АТРге чейин да даярдык көрүп алсаңыздар дагы болот да, туурабы? Эгерде баягы АТРден мен азыр тиги баягы сотрудниктерди баягы кадр маселеси пайда болуп деген мисалы баягы маселе пайда боло турган болсо, лучше баягы заранее келип алып окуп алсаңыздар, жакшы го дейм да. Себеби АТР азыр башталат, анын баягы бүтүшү кыйын болот сиздерге да. Башталып, так, окуулар кайсы жерде болот? Окуу азырынча биз пока Бишкек деп атабыз. Бирок эгерде Бишкек эмес, Ошко окутуп бергиле десеңиздер, биз Ошко же Жалал Абадка деле окутуп беребиз. Просто баасы кичине башкача болот. Макулбу? Биз учуп келгенибиз, жатканыбыз, тамактанганыбыз да ушул баага общий да кошулуп калышат да. Хорошо? Ооба, эми ким калат, ким кетет дегениңизди түшүнүп атам сизди, Элнур айым. Бирок бул жумуштан башка жумушта буюрса табылып калат да, бир эшик жабылса, 3 эшик ачылат. Ошондой эле болсун. Бул алган силердин ушу алган тажрыйбаңар, алган окууңар башка жумушта да жардам тиет, туурабы? Сиз мисалы привлечение инвестиций же болбосо муниципалдык кызматты окуп алсаңыздар, только ал өкмөттө эмес, может, райадминистрацияда иштеп каласыздар. Туурабы? А может быть, башка тиги, мисалы муниципалдык кызмат менен, может, дагы бир госорганда иштеп каласыздар. Даже жеке ишкер болсоңуздар дагы бул нерселер баары сиздерге жардам тиет, туурабы? Суроо барбы, урматтуу катышуучулар? Жылдыз Керимовна, кандай силерсиздерби? Да, саламатчылык, угуп атам. Баягында биз ушул боюнча графигин бекитип анан бердик эле да сиздерге. Ошол боюнча ушу график менен ошол кызматкерлер окуп келет да, беребиз да. Туура элеби? Туура эле. Сиздер Сиздерге жөнөтүп келет. Токтогулчанын сиз руководитель аппаратысызбы? Ооба. Мен сиз менен сүйлөшкөм, ооба, тааныдым. Сиздер бир кичине анча-мынча иштериңиз чыгып келе албай калгансыз, бирок азыр делечи, эгерде мисалы ошо муниципалдык кызматка окуйм десеңиздер, азыр деле заявка бере бериң. Бирок заявка улам-улам баягы жаңылып туруш керек да. Биздин баягы заявканын өзүнүн формасы бар да. Мен именно ушул 11-13 мартта окуйт элем деген заявка болуш керек да. Баягы эски, уже кичине эскирип калат да. Сиз мага жөнөтүп коесуздар анда, ушул заявка март айына жөнөтүп койсоңуздар. Хорошо, мен мындай кылайын. Сизге мен, по-моему, сиздин телефонуңуз менде бар. Ушул графикти жөнөтөйүн. Сиздер просто биз жана айтылган телефондорго мен, там баланча, мен ушуга окуйт элем, графикти жөнөтүп коюңузчу десеңиз, биз сизге жөнөтүп коебуз. Макулбу? Анан толук маалымат кайсы ошо окуу боюнча боло турган болсо, толук маалыматыңызды беребиз, Рахмат. Мелиңиз, рахмат. Дагы суроолор барбы, урматтуу катышуучулар? Саламатсызбы? Саламатчылык, угуп атам. Угуп атабы? Угуп атам. Мен Элнура районунан. Мен дагы жаңы кирип калдым. Осундан бери түшүнүк жок болуп калды. Бирок менин түшүнүгүм боюнча, могул жерде графикке коюп туруп анан бааларды коюпсуздар го. Ошол баалардын ичинде жатак, тамак аш бардыгы бар да, Жок. Бул только окуунун гана баасы да. Ушул мисалы ушул 14-15, 16 февралда же ушул 19, 20, 21 февралда окуй турган 3 күндүн окуусунун баасы. Буга жатакана кирбейт, тиги жол кире кирбейт, дагы эмне, тамак аш кирбейт да. Булар только өзүңүздөрдөн. Анан бул сумманы только окууга деп которосуздар, эми калгандардын көбүнчөсү баягы командировочный оформлять этип келип атышат да. Рахмат. Макул. Дагы суроо барбы, урматтуу катышуучулар? Түшүнүктүү эле болдубу? Суроо болсо бериңиздер, урматтуу катышуучулар. Суроо жок окшойт, Заявка калтыруу үчүн дагы атайын формалар бар, ошол боюнча дагы эгерде кимде маалымат жок болсо жазсаңыздар болот. Биз сиздерге заявканын формасын жөнөтөбүз.
ошол жака толтуруп, даталарын ушул графикке байланыштырып туруп жөнөтсөңүздөр жакшыраак болот. Бу- ооба. Ал бүгүн өтүлгөн ушул семинардын эмесин жыйынтыгын электронный почтага таштап койсоңуздар жакшы болот эле бизге. Эмесинби, графиктиби? Графикти, ошол темалардын баарын. Макул. Эжеке, сиз каттоодон өтүп өзүңүздүн контактыңарыңызды таштап койдуңуз, эжеке? Неме, ооба, мен контагымды таштаган жокмун, таштап коеюн бе? Таштап коюңузчу, Группага эле салып жөнөштү жаз. койсоңуздар жакшы болот эле. Союз МСУнун группасына эле салып койсоңуздар. Союз МСУнун бизге тиги баягы группасына доступ биз катышуучу катары барбыз. Бирок аяка баягы материалды салганга мүмкүнчүлүгүбүз жок да, биздин эмебиз жок. Аякта баягы односторонний. Анан биз деге мындай кылайлыбы? Эжеке, Оу, эгер бизге өкмөт бюджеттин эсебинен төлөбөй өзүбүздүн жаныбыздан барса, баягы немени сактайт да, баягы иштен бошотот каттын негизинде. кандай дейсиз? Дагы бир жолу сурасаңыз, айтсаңыз. Кат жөнөтсөңүздөр, каттын негизинде иштен бошотуп алабыз да биз, Ооба, сизге катка кадимкидей жазабыз. Мисалы, ушул күндөрү сиздерди чакырып атабыз деп, силердин айыл өкмөтүңөрдүн атына жазабыз. Анан силер өзүнчө приказ чыгарып аласыңар. Приказ чыгарып туруп анан келе бересиңер, Макул, рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Так, жергиликтүү кеңеш бюджет проектисин бекитеби? Статус города областного значения берип жатат дейт. Бул багы кичине темага тиешеси жок суроо экен, бирок ошондо дагы жергиликтүү кеңеш бюджет проектисин бекитет, ооба. Проект бюджетаны айыл өкмөт түзөт дагы, анан кеңеш бекитет, ооба. Бирок бул нерселерди баягы, конечно, потом сурасаңыздар болот. Хорошо. Суроо барбы? Так, мындай кылалы. Так, графиктер жана, бул ким? Сапарбек мырза. Аты иштеген жер, бул каттоодон. Пожалуйста, мындай кылыңыздарчы, азыр чатка өзүңүздөрүн. Оу, да, угуп атам. Кечирет, ушул ченемдик укуктуу актылар боюнча өзүнчө китеп чыгарылабы, чыктыбы эле сатып алгангачы? Бизде ар кандай темалар боюнча чыккан да. Мисалы, муниципалдык кызмат боюнча өзүнчө китепчебиз бар. Муниципалдык кызмат боюнча бар, ченемдик укуктар деле бар, бирок вот именно азыркы убакытта сатылып турган китеп ушу муниципалдык кызмат деген китепчебиз бар. Бул жөнүндө дагы кайрылсаңыздар болот. Биздин Гүлайым Жумакадыровна деген биздин ушу Амусанын кызматкерибиз бар. Ошол китепчени сатып алсаңыздар болот. 280 сомго ушундай сом турат. Топ бир том китеп да, бир Кыргызча, орусча эки жактуу китеп муниципалдык. Анын ичинде баягы суроо жооптор, кандай кылсак болот деген аябай жакшы китеп да. Муну атайын ушул биздин академиябыз ушул муниципалдык кызмат деген китепчени ошол баягы болгону 280 эле сом. Ошону сатып Баасы 480 сом кызы. 480 сомго кечирип коюңуздар. 480 сом. 480, хорошо. Рахмат. Хорошо, рахмат. Анан тиги мыйзамдарды деп атпайсыздарбы? Эгерде сиздер ушул окууларга келип, мисалы бюджет жөнүндө окуй турган болсоңуздар, биз ушул бүт мыйзамдардын электрондуу варианттарын мугалим сиздерге берет. Ушул мыйзамдын негизинде деп өтөт, ошолорду берет. Эгерде мына кеңештин окуусу боло турган болсо, кеңешке таандык, мисалы жергиликтүү башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдар жөнүндө бөлүшөт сиздер менен да. Хорошо. Эми, конечно, мыйзамдар токтомдо деле бар, бирок ошондо да таандык нерселерди ушул окуулардан көрүп алсаңыздар болот да. Себеби кеңештин баягы именно компетенциясы боюнча бир эле баягы мыйзамда жазылбай, дагы башка мыйзамдарда үзүндүү болуп кетиши да мүмкүн да. Ошол үзүндүлөрдүн баарын бул жакта мындай деп туруп ушул окууларыбызда баягы тактап берет да. Эгерде баягы кызыксаңыздар да. Так, рахмат. АТР боюнча мыйзамдар боюнча айта кетсеңиздер дейт.
Эми АТР боюнча пока мыйзамдар жөнүндө айта албайм. Себеби АТР боюнча жалгыз эле президенттин указы эле чыкты. Бирок АТРдын баягы процедурасы кандай болот, аны пока эч ким эчтеке айта элек да. Кандай болуп бөлүшөт боюнча айтып атат, бирок бул процедура боюнча бул АТР дагы чоң нерсе да. АТРдын ичинде кадр маселеси бар, АТРдын ичинде жер маселеси бар, АТРдын ичинде баягы бюджетти бөлүштүрүү маселеси бар. То есть бул биздин ушу темаларга таандык. Тияктан кичине АТР мынча АТР деген нерселерди угуп алсаңыздар болот да. Суроо берип. Хорошо? Суроолор барбы, урматтуу катышуучулар? Суроолор жок болсо, анда азыр саат 6 болуп калды. Абдан жакшы суроолорду бериңиздер. Чоң рахмат. Мен ойлоп атам, тиги биздин тиги Сапарбек мырза экөөбүзгө эгерде жазсаңыздар, биз толук ушул окуу жөнүндө маалыматтарды, графиктерди кандай жол менен заявка бересиңер, ошол жөнүндө айтып бергенге даярбыз. Дагы бир жолу мен телефондорубузду дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Мынакей. Жылдыз Керимова менин телефонум 770 43 26 60, же болбосо почта. Ушул эле номерде WhatsApp. Менин коллегам Сапарбек Оморов 500 0500 79 05 07 электронный почтасы менен. Ушу эки номерибизден WhatsApp номерде Жылдыз мага графикти салып коюңуз, мени ушул окууга жазып коюңуз десеңиздер, же болбосо Сапарбек жазып коюңуз десеңиздер, биз жазып сиздер менен байланышабыз. Макулбу? Мен сүлүктө номерим жөнөтүп койдум, Жылдыз айым. Хорошо, биз деген анда чатка тышталган номерлерге Сапарбек мырза жөнөтө алабыз да. Чатка тышталган номерлерге биз графиктерди жөнөтүп коелу. Макулбу? Графиктер менен жакшылап таанышыңыздар. Анан ушул 15 апрелге барат элем деп туруп, анан биз менен байланышып коесуздар. Макулбу? Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Эгерде сурооңуздар башка жок болсо, биз ушун менен бүтүрө берелиби, же дагы суроо барбы? Рахмат. Бүттүм. Рахмат. Жакшы туруңуздар. Чоң рахмат. Баарыңыздарга. Рахмат, жакшы туруңуздар. Дагы кабарлашабыз. Сүйлөшөбүз. Рахмат. Рахмат. Байланышканча. Байланышканча, рахмат.